Россияда негизи бул эмне болду? Козголоңбу, пучпу же ишке ашпай калган мамлекеттик төңкөрүш болдубу? Жок, бул төңкөрүш эмес. Бул деген баягы эки саясий күчтүн тиреши болуп калды. Болгону частный аскер компаниясы жана куралдуу күчтөр министрлиги. Жок, бул эми мындай да, эки саясий көз караштын согушка, Украинада болуп аткан согушка караган көз караштары бирдей болбой калганды билдирет. Пригожин менен Шойгунун мамилелери келишпей калган. Алардын мамилеси Сириядан бери келишпей калган. Ошон үчүн булар бири-бирин түшүнбөстүккө салган, ортодон бири-бирин жамандап, бири-бирин жектеп башташкан, бири-бирин жок кылып коюшуда мүмкүнчүлүк пайда болуп калды да. Могу Украинада согуш болуп атканда, ушул контексттен алып караганда, ушул соңку Россиядагы олку солкулук дүйнөгө кандай белги берди? Ошол эле НАТОго, ошол эле Украинага? Эч кандай деле белги берген жок. Алар түшүнүксүз акыбалда калды. Анткени мындайды эч ким деле күткөн эмес. Анткени Россияда баягы бардык куралдуу күчтөр жана бардыгы бир нукта иштейт, Путиндин колабында бирдей жүрөт деп ойлогон. А ортодо чыгып кеткен жаңжал эми баягы мурда баягы сөзмө сөз тирештер кийин ушундай куралдуу атышууга чейин барарын албетте эч ким күткөн эмес. Эми ойлоду да баягы информационный согушу болуп атат деп. Анан бул информационный согушту батыш өлкөлөрү, Америкалар, НАТОлор көзөмөлдөгөндөр ойлоп жүрүшкөн. Бул атайын баягы чалгындоо кызматтарды адаштырыш үчүн болуп аткан информационный согуш деп. Мисалы Пригожин бакырып атканда бир нерсени башка жактан кол салып, анан ал мен барбайм деген жерден башка күчтөр кирип дегендейчи. Отвлекающий маневр деп коет, ошондой катары кабыл алып алды да. А кийин бири-бири менен тирешип кеткенде баары түшүнүксүз акыбалга түшүп калды. Россияда ушундай абал, анан Пригожинден кийин Россиядагы козголоң мүмкүнчүлүгү тууралуу сөздөр, талкуулар күчөбөдүбү? Ушундай шарт анын Борбор Азия өлкөлөрү үчүн, анын ичинен Кыргызстан үчүн таасири кандай болот деп ойлойсуз, эгерде козголоң боло турган болсо? Эми козголоң болсо анча деле бизге таасири болбойт. 91-жылдагыдай эле болот. Баягы Союз ураганда бардык мамлекеттер өзү менен өзү тымтырс отуруп калган, эмне кыларды билбей. Ошондой эле болот. Биз эчтекени деле билбей эле кала беребиз. Анан Россиянын өзүндө бийлик алмашып, жаңы бийлиги келген бийлик менен кызматташуу боло берет. Мисалы ошол эле Кыргызстанда канча жолу революция болду. Баары бейкапар карап күтүп отурат, анан бүткөндөн кийин жаңы бийлик менен мамиле түзө баштайт. Ошондой эле болуп калат. Эгерде чын эле Россияда ошондой төңкөрүш же болбосо бийлик алмашып калса. Пригожиндин тегерегинде бир анализ жасап берсеңиз, ал эмне болгон фигура? Бул ЧВК Вагнер канча күчтүү башкесерлер болсо дагы, бирок алар центральный аппаратта эч качан иштебейт. Жалпы центральный разведуправлениенин эмне болуп атканын билбейт. Анан бул киши не системный, бул ички аппараттын ичиндеги интриганын бирөөсүн да билбейт. Бул талаада согуш жүргөн солдат да. Ошон үчүн бул баягы Кремльде болуп аткан интригалардын жертвасы деп койсок болот.